Kuruluşta kança korrupsiya var. Bayan mına Sovet Безопасностьта да көчөгүнү мына Гостройдун жетекчиси жумуштан кетип отурат. Өтө керектүү мыйзам. Мисалы бүгүн мына мен суроо берейинчи. Эмне үчүн биздин Бишкекте заманбап курулуш 18 этаждан өдө имараттар салынбайт? 12-15 бүттү. Бактыбек Сагындыкович, эми ал бийиктиги боюнча ар бир застройщик өзүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша салат да. Аны эч ким заставить эткен жок, сен 15тен ашпа же 14тен ашпа деп. Анда ошо бул бүгүнкү мыйзам долбоорунун негизинде айтайын. 9-этажга чейин электрообеспечение берилет. 9дан өдө берилбейт. Газпромдун өкүлү келгенде да айттым эле. СНИПтерге изменение кирип, так жазыш керек да. Строительный бизнестин баары эле мынакей пара күтүп эле акча алып, коррупция болуп салынбай атат. Бирөөнө бересиңер, бирөөнө бербейсиңер. Бүгүн Бишкекте 2 эле имарат бар 20 этаждуу. Жооп берсеңиз. Бактыбек Сагындыкович, азыркы учурда мурунку нормалар боюнча 10 этажга чейин газ менен тамак бышырууга уруксат берилчү. Мен аны сизге өзүм айтып отурам. 10 этаждан өйдө только электропища приготовление болчу. Себеп силер кечиресиңер, силер изменения кирбей атасыңар. Азыр айтып өтөйүн, азыркы учурда 18 этажга чейин уруксат берилген газ менен тамак бышырганга. Газ менен 18 этажга чейин болобу? Болот. А силер мына өзүңүзгө каршы чыгып атасыз. Эмне үчүн 25-30 кылбайсыңар? Бу азыркы заманда 100 этаждуу үйлөр салып атат. Bunun баары пожарный безопасностька түздөн түз тиешеси бар. Туура айтып атасыз, пожарный безопасностька түздөн түз тиешеси бар. Бирок азыркы учурда биздин газды подавать этип аткан организациялардын макулдугу менен ошол 18 этажга чейин азыр уруксат берип атабыз. Эгер алардын мүмкүнчүлүктөрү мындан ары жогорулай турган болсо андан бийик имараттарга деле бериле башташы мүмкүн. Датасын айтып койсоңуз, качан баштадыңар уруксат берген 18 этаж? Мына билбейсиңер. 17-жылдан баштап. 17ден 20-жылга чейин бүгүн канча үй салынды 18-20 этаж? Жалаң пожарный безопасность деп силер кол коюп бербейсиңер. Ал газга байланыштуу эмес, ал Бактыбек Сагындыкович. Канча имарат бар 18ден ашык биздин Бишкекте? Сиз эмне күлүп атасыз? Жооп бербейсизби? Айдаган жериңде бул өзүңүз кимсиз айтсаңыз? Мен Гостройдун директорунун орун басарымын, Акматалиев. Мына директоруңуз да кетти. Эме орун басарыңызбы? Сиз жооп бериңиз. Биз кайсы заманда жашап атабыз? Мына 18, 20, 25, 30 имараттуу кабаттуу имарат жок. Жооп бериңиз. Эгер курабыз десе, бизде эч кандай каршылык жок. Курулуш нормалары дагы, нормативдик документтары дагы азыр андан бийик урматтуу департаменттин жетекчиси, мен айтып отурам, сиздер ошону карашыңар керек. Сунуш кылып, бизнеске жол салып беришиңер керек.